Tayammum dagın baldары bul Allah'ın tarafından bergen çoğ nimet. Bizge ahirgi ümmeti Muhammed'ga Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarafından bergen en çoğ jеңилдиктердин biri. Al jеңилдик ошол суу жок болсо кантип тазаланыш керек десе, шариятыбыз суу жок болгон учурларда таяммум менен, топурак менен тазалансаң болот. Ошо менен сен таарат алсаң болот деп бизге таяммумга өкүм кылган. Бул Аллах Тааланын берген чоң нематы. Hadislerде келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мен үммөтүмө Алла Таалам 3 өзгөчө жакшылык берген деген. Ошонун бирөөсү таяммум. Эгер суу жок болсо, таяммум кылып, ошо менен тазаланып кете берет деген. Ошондуктан таяммум дагы Аллахтын берген чоң нематы, Аллах берген немат. Эгер суу жок жерлер болуп калса, анда таяммум аркылуу тазаланып, биз ибадатыбызды аткара алабыз.